Qanday? Amam siz bizning hakimimiz rayondan. Yaxshi. Amonatan sizlarmi? Translar Xudoyim bersa. Allah razı olsun. Bol. Ekan. Qiyin uchurlarda ham bir-birimizga shuncha jo'lab qolmasak bo'lmaydi. Mana muftiyimizdan артынан bizda itoat qilib borib yetib Qozog'istonning bardıq yerlerinde dinişke bayramlaşkan işlerler okuda tülöv ötkörüp saltımızda diler şunu, şariatımızda diler şunu buyurup şuna kıyısıkta baldarımızı koldadı. Kolun karmak, başın karmak dem salıp dukuna duk verip emne jardan olsa jardan bular деген maksatlarımızda gelir kaldı. Hazır Leylek'e de özünün delegasyonu özünce jönöp ketти, ayakta da tülölerdi ötkörüp koldarga neme alışatana. Bundan bir ana şu sizlerin aytımızlar menен bolot. Biz şu ofiциалдуу бийликке башыйбыз. Sizler кандай десеңиздер, бар десеңер бара турган жерге барабыз. Баткенге бар десеңер Баткенге барабыз. Анан кийин бул жерлерде кайерлерде адамдар болсо, дамлалар маселе кылабыз болсо, кайерлерге барсаң кайерге барабыз. Sizlerдин карамагыңыздарда болобуз. 38.059 adam Batken обласынан Batken шаары, Leylek, анан Batken районунан келип биздин бир туугандар келип жайгашты. Аларды бир дагы мектептин спорт залы же болбосо актив залга жайгаштырылган жок. Бүт бардыгы элге рахмат айтышыбыз керек. Эл ушул күнгө чейин жакшы карап беришип атат, тамак ашыны, бүт эми условияларыны. Эми анча мындай условиясы жок жерлерди эске албаганда негизинен бардыгы жакшы. Бирибиздин баркыбызга жетип атабыз. Биздин эл ушундай тарбиялуу эл экен, 3-4 күндөн бери бири-бирин критикалаган нерсе калбай калды, көрдүңүздөр соцсеттерде. Жалаң гана ушу Баткен деп жашап атышат. Анан кече мына Ысык көл, Нарын, Таластарда, бүт Гум жардамдарда азыр бүтүн ошо өкмөттүн штабтарын өткөрүп берип атат. Мечит, медреселерде чогулган. Азыр болушунча эми келип, колубуздан келишинче элдин көңүлү экен. Эми иншалла бул окуяны мурунда өткөргөн эч ким биздин эл ушундай эл бири-бирин таштап койбойт, кыйынчылык күнгө. Эч ким ачка калбайт. Бирок бизде көңүл экен ушул жерге келип, адамдарда бир карыш жерибиз дагы биз үчүн кымбат, баардыгыбыздын жүрөгүбүз сыздап атат. Силер ошо чек арада турасыңар. Кудайым баягы дениңерди сак кылсын, өмүрүңөрдү узун кылсын. Анан аз да болсо бул элдердин аманаты колдон келишинче ушу элдердин баардыгына жеткирип өзүңүздөргө аманат кылып таштайбыз. Анан эртең Кудайым урса иш-чараларды кылалы бул жердечи. Курбанчылык деген ушу шариятыбызда да көп каралган нерсе, билесиздер да. Мунун улуу нерселери бар. Ошон үчүн бир элдерге бир түрөө кылып, эртең бир курбанчылыктарды кылып бата дуа кылалы. Таянганыбыз Кудай эми. Биз бирөөнү баскан жокпуз. Биз коргонуп атабыз бул нерседи. Мунун шариаттын өкүмү да коргонгонго жол берет. Ар ким мекенин, үй бүлөсүн, жанын, мал мүлкүн коргогон, ошонун жанында өлүп кетсе шейит болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, духубузду өйдө көтөрөлү. Иншалла баардыгыбыз бирбиз демекчибиз. Дуа тилек кылалы, Кудайга жолөнөлү баардык ушул учурларда. Баардыгыңыздарга рахмат, Аким мырза, сизге да рахмат. Түн ичинде ушу баардыгыбыз элдин түйшүгү ушу экен. Умар радыяллаху анху деген улуу зат падыша болуп турганда Кудай тааланы ушинтип дуа кылып, Кудайым мага элдин түйшүгүн мойнума жүктө, бирок ошону көтөрө алгандай мага күч кубат бер дечкен. Силерге күч кубат берсин. Урматтуу жигиттер, бир туугандар, бул жерде жалпы Кыргызстандык калкыбыз ким эле болбосун, Кудайым баардыгыбыз бирдик менен, ынтымак менен, акыл эс менен, дуа тилек менен муну жеңип чыгабыз. Кудайым буйрсун.